Бахтияр Женишбекович, эми мыйзамды колдойм, отчетту колдойм. Бюджеттен каражат бөлүнүп, акырын менен пенсияларды көтөрөбүз деп жатасыздар. Бирок менде мыйзамдан тышкары суроо бар, бирок жалпы соцфондго тиешеси бар. Бул сурооңуз маселени сиз жакшы билесиздер. Өткөн жумада коридордо мени жолугуп калып, биздин бир жараныбыз кайрылып атат да. Ошол пенсионный накопленияларымды эгер деген курулуп аткан үйгө дополнительный ошол первоначальный дополнительный взнос катары колдонсом болот деп мыйзам бар дейт, баардыгы жазылган дейт. Бирок практикада ошол мыйзамды аткарыш үчүн соцфонддон болгон накопленияларымды алып барып ошол бир үй таптым элем, ошол үйгө взнос кылайын десем, менден банковский гарантияны сурайт экенсиздер дейт. Эми биз деп бийлик деп бизге да кайрылат да. Анан банкка барсам, банктагылар болсо мыйзамда ошентип жазылыптыр. Анан өкмөттүн дагы 18-чи эмеси бар экен да, приложениясы, к порядку выплаты пенсионных накоплений из государственного накопительного пенсионного фонда депчи, банковский гарантия деген жөнүндө сөз болуп атат да. Анан ал киши таң калып атат да, эгер бул менин каражатым болсо, мамлекет тарабынан мага мындай кепилдеген каражат болсо, анан мен мисалы эми тамашалап айтат да, эркектер биздеги пенсиондук жашка чейин жетпей деле газ болуп калатабыз дейт да, средняя продолжительность жизни. Анан ошол каражатты балдарымды ойлоп, ошол каражатты чыгарып канча сумма жөнүндө сөз болуп атат десем, өмүр бою мамлекеттик кызматта иштеген адам экен, 150 000 сом жөнүндө сөз болуп атат да. Анан банкка барсам дейт, банк мени мындай эми тамаша эмес, шылдыңдагандай, сиз кимсиз, биз сизге кепилдик бергендей деп чыгарып жиберди дейт да. Анан бул мыйзам каралып атканда парламенттен коллегалар сунуш берген, мен аны ал жөнүндө маалыматым бар. Бирок ошол убакта социалдык фонддун позициясы каршы беле. Анан азыркы позициялар кандай болот? Ушундай маселе менен канча адамдар келип атат? Анан сиздин көз карашыңызды айтыңызчы ушул боюнча. Элвира Жыргалбековна, саламатсызбы? Ооба, бул мыйзам долбоору депутат Чойбеков мырза тарабынан берилген, сунуш киргизилип. Анан Дастан Далабаевич именно ошол пункттарды киргизген болчу ал мыйзамга. Анан, в принципе, ал пункттар алына турган болсо, биздин каршылыгыбыз жок. Бирок башында сиз каршы белеңиз ушуга, же макул белеңиз? Сиздер эми пенсия менен, пенсионерлер менен иштейсиздер да, билесиздер да. Ал пункт жок болчу башында киргизилип атканда. Эгер эртеңки күндө эми кемчиликтер кетти да, кемчиликтер деп мен ойлойм да, ошол депутаттар тарабынан кайра ошондой сунуштарды же сиздер тарабынан кирсе, соцфонд, өкмөт каршы болбойсуздар, э? Жок, каршы болбойбуз. Анда бул туура эмес, бул ката кетилген турбайбы? Бул пункт Өзүмдүн пенсияма өзүм эмесмин деп атпайбы? Нерабочий болуп калды. Бул жерде допустим, эмени мамлекеттик ипотека биз берип атабыз. Мамлекеттик ипотекага 6 000 киши алды, уже почти 1 миллиард 800 миллион сом төлөп бердик. Бул мыйзам боюнча бул частный строительный компанияларга багытталган болчу, и частный строительный компаниялар банковский гарантия бериш керек деген пункт кирип калган да. Частный компаниялар банк менен эч кандай келишим түзбөй атат, и банктар эч кандай гарантия бербей атат. Ошол жерде маселе болуп атат да. Мен сизден суранат элем, эми өкмөт тарабынан буну алып келсеңиздер батыраак өтөбү же депутаттар тарабынан батыраак өтөбү деп айтып ушуну бир сүйлөшүп, ушуну жокко чыгарайлычы. Эртеси күнү деген болгон канча, миңдеген адам барбайт. Көп болсо бир 100-200 адам барат экен да. Статистиканы да караштырып нетсек, анан ушул боюнча мен ойлойм биз өзгөртүш керекпиз. Аябай туура эмес болуп калды да. Макул. Все, рахмат, колдойм.